Ошто сойгулук менен алектенген дагы 16 кыз кармалды. Ош шаарында Притон аталышындагы рейд өтүп, сойгулук менен алектенген дагы 16 кыз аныкталды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, шек жараткан батирлер текшерүүгө алынган. Рейдтин жүрүшүндө сойгулук жасоого шектүү 16 кыз кармалып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн милиция бөлүмүнө алып келинип, бармактарынын издери алынган. Кармалган кыздардын көпчүлүгү Ош шаарында башка региондордон келгени аныкталды. Ушул профилактикалык иш-чаранын жүрүшүндө мурда катталган 12 кылмыштын бети ачылып, бир издөөдө жүргөн жаран кармалып, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу жайына киргизилди. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Ысык көлдө адам өмүрүн алган кырсык катталды. Ысык көл районунда Балакчы Ананиева Каракол унаа жолунун 40-чакырымында Өрнөк айылында Toyota Avensis менен Mercedes-Benz унааларынын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Жол кырсыгы 17-июлда болжол менен саат 18:15 чамасында катталды. Окуя болгон жерге дароо жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын өкүлдөрү барган. Кырсыктын кесепетинен 3 киши каза болуп, алардын өздүгү такталууда. Дагы 2 адам жабыркады. Бир эркек жана бир аял, алардын өздүгү да такталууда. Маалымат булагы Кактус Медиа. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7936 144 4073 номерине кайрылсаңыздар болот. Видеону апаңа көрсөтөм деп коркуткан 18 жаштагы кызды зордуктоого шектүү кармалды. Алып баруучу Назира Айтбекова социалдык тармактагы баракчасына зордук-зомбулукка кабылган кыз келиндерден келген каттарды жарыялап турат. Ал 12-июлда ошондой эле каттардын бирин жарыялаган. Анда 18 жаштагы кызды белгисиз киши 2 айдан бери зордуктап жүргөнү, кимдир бирөөгө кабарласа видеосун жарыялап саларын коркутканы айтылган. Бул каттын негизинде Бишкек ШИИБдин тергөө бөлүмү тарабынан 156 берене сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо менен кылмыш иши козголгон. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө Бишкек ШИИБдин кызматкерлери тарабынан шектүү катары 1987-жылы туулган Уры кармалып убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө амалдары улантылууда. Маалымат булагы Кактус Медиа.